Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен ОТРК Ысык көлдө кайрадан түз эфирде айкын программасы өз ишин баштады. Аны мен бүгүн Салтанат Керимкул кызы алып барам. Ал эми бүгүнкү көтөрө турган темабыз Ысык көл облусундагы экологиялык абал, көйгөйлөр, ошондой эле акыркы 8 айда аткарылып жаткан иштер туурасында түз эфирде сөз кылалы деп турабыз. Бул үчүн биздин студиябызга дагы ушул тармактагы адистерди чакырып алганбыз. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы тагыраак тааныштырып өтөйүн, Кыштобаев Максат Батырбекович келди. Жана эле ошондой эле ушул башкармалыктын башчысынын орун басары Бектурганов Урмат Казатович келди. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен биздин студиябызга кош келипсиздер. Анан биринчи эле суроону ушул сиздердин башкармалык жалпыбызга белгилүү болгондой Чолпон Ата шаарында жайгашкан. Бүгүнкү күндө Ысык көл облусундагы аткарылып жаткан иштер сиздердин тармакта 8 айдын жыйынтыгы туурасында биринчи эфирдин башында маалымат берип өтсөңүздөр, анан жүрүшүндө дагы суроолорду узатам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, областтын тургундары, кутман кечиңиздер менен. Эми биз Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгы өзүбүздүн түзүүбүздүн башынан баштап айтып кетейин. 48 штаттык бирлиги менен 5 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмү көзөмөлдө текшерүү кызматы, экинчиси мамлекеттик экологиялык экспертиза жана аналитика бөлүмү, жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар жана биотүрдүүлүк бөлүмү, экологиялык мониторинг бөлүмү жана бухгалтердик эсеп жана иш кагаздары жүргүзүү сектору болуп, ушу 5 бөлүктөн турат. Экинчиден ошо регионалдык башкармалыктын аткарган иштери боюнча кыскача токтоло кетсем, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана координациялоону жүзөгө ашыруучу экологиялык өнөр жай коопсуздугунун, тоо кен иштеринин коопсуздугун, жер казынасынын коргоонун талаптарынын сакталышына, көмүрдүн жана отундун сапатын мамлекеттик контролдо жана көзөмөлдө жүзөгө ашыруу аткаруу бийлиги ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат да, эсептелинет. Ошо 8 ай аралыгында бизде аткарылган иштер ошол өзүңүздөргө маалым болгондой, бизде ошо президентибиздин жарлыктары чыкты, 131 жарлыгы чыкты. Андан кийин мынакей браконьерликке жана мыйзамсыз балык улоого каршы жарлыктары чыкты. Таштанды, салафан, желим эмелерди, пакеттерди, желим өтөлкөлө, бутылка жана желим эмелерди сакпоо, тазалоо иштери боюнча жарлыктар чыкты. Ошол менен иш пландарды аткарып келатабыз да. Иш планыбыз эми бул көбүнчө биздин министрликтин жыл башынан түзүлгөн иш план негизинде биздин дагы ошо башкармалык иш план түзүп, иш планда ушул жаратылышыбызда биотүрдүүлүккө жана өсүмдүккө каршы кыянаттык кылуу, уларга каршы туруу, жаратылышыбызды аяр мамиле менен коргоо, кароо пландары менен иш алып барып жатабыз да бүгүнкү күндө. Ал эми ушул экологиялык терс маселелер бул адам баласынын ден соолугуна да терс таасирин тийгизет деп да айтып келет да. Анан Ысык көл облусу жалпыбызга белгилүү болгондой эле туризмдин чордону, туризмдин ордосу деп айтып келебиз. Анан жаңы эле жайкы сезон дагы аяктап калды. Анан экологиялык тазалоо иштери, таштандылардан арылтуу, түшүндүрүү иштери ошол эле учурда көл жээгиндеги эс алуучу жайларга түшүндүрүү иштери кандай жүргүзүлдү? Ал ошол эле мезгилде таштандыларды чыгаруу жагы экологиялык абал бүгүнкү күндө анан негизги көйгөйлөр эмнеде болуп атат? Ушул суроого Урмат Казатович сиз жооп берсеңиз. Азыркы учурда биздин азырда айтылып кетилди, ошо президентибиздин ошо Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралары жөнүндө указ чыккан. Бул указда
пункттары менен көргөзүлгөн. Ошо саркындуу сууларды тазалоо боюнча жана ошо полимер жана пластик буюмдарды колдонууга тыюу салуу боюнчачы. Анан айтып кетебиз, ошо негизи деген бардык бул указды аткарууда негизи деген ошо эс алуу жайлардын инвентаризация жүргүзүлгөн. Бул жергиликтүү башкаруу органдары менен чогуу жүргүзүлгөн. Ушунда аныкталган 1127 эс алуу жайы бар экен. Анын деген 165 бул чоң эс алуу жайлар, 962 бул кичи эс алуу жайлар болуп эсептелет. Ушулардын 126 тазалоочу курулмасы бар. 160 жанындагы эс алуу жайлардын тазалоочу курулмасына кошулган, же болбосо Чолпон Ата шаарынын, Каракол шаарларынын тазалоочу курулмаларына кошулганда, бул эми 841 эс алуу жай, бул көбүнчө кичинекей эс алуу жайлар. Булар болсо жанакындай эле септиктер менен иш алып барышып атышат да бүгүнкү күндө. Эми жарлыкты аткарууда биз эс алуу жайлардын ошо тазалоочу курулмасы жок эс алуу жайлардын башчылары менен 2-3 жолу кезигүүчүлөрдү өткөрүп, ошо тазалоочу курулмачы жайды салуучу компаниялар менен кезигүүлөрдү өткөргөнбүз. Ошо эң негизгиси бул Винтек компаниясы, Аквапласт компаниясы, Экостар компаниясы жана Август компаниялары өзүнүн продуктларын ошо эс алуу жайларга көргөзүшкөн. Кандай бааларынан өйдө, кандай тазалоо өтөт, бүт баарын көргөзүшүп, ушу 5 кубтан баштап ушу 1000 кубка чейин тазалоочу курулмаларды салганга мүмкүнчүлүктөр барларын көргөзүшкөн да. Ушу жарлык аткаргандан бери 21 эс алуу жай жаңы тазалоочу курулмаларды салышты. Бирок бүгүнкү күндө дагы эле 841дин 21 салса, дагы 820сы ошо тазалоочу курулмасы жок турушат. Эми бул маселени чечүү деген бул мамлекеттик деңгээлде да турат. Анткени бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаары, Каракол шаары, Балыкчы шаарындагы тазалоочу жайлар мурун Союз убагында курулуп бүтпөй калган, толук кандуу тазалабайт, механикалык гана жол менен тазалайт. Биологиялык жагы иштетилген эмес. Ошон үчүн Азиялык өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында салына баштады. Каракол жана Чолпон Ата шаарында техникалык обоснованиялардын документтери даярданып атат. Буюрса бул шаарларда да курулуп бүтсө, көп тазалоочу эс алуучу жайларын, саркындуу сууларын тазалайт болчу да. Эми ошол 820 эс алуучу жайга дагы алдыда саркындуу тазалоочу курулмалар сөзсүз түрдө курулат да. Анан ошо эс алуучу жайлардын жетекчилиги тарабынан да ушундай кызыктар болуп аракет кылгандар дагы барбы? Ошо мамлекеттик деңгээлдеги бул милдеттендирүү түрүндө курулсун деген тапшырма бар да. Милдет ошо мындай көйгөйлөр да бар да. Бул көп эс алуу жайлар, кичи эс алуу жайлар өзүнүн деген жер тилкесинде тазалоочу курулма салганга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, мисалы деген тамчы айылын алсак, бул баарынын эле жер тилкеси кичинекей, бирок ошон үчүн тамчы айылына чоң бир тазалоочу курулма салып, борборлук. Бул баардык жанакы кичинекей эс алуу жайлардын баары кошуу маселеси турат да. Мындай маселе Кажысай айылында бар, Чоң Сорой айылында бар, Тор айылында бар. Мындай көп жайгашкан эс алуу жайларчы. Эми болсо Чолпон Атанын тазалоочу курулмасы бүтсө, бул Карой айылы жана Бостери айылындагы көп эс алуучу жайлар өзүнүн саркындуу сууларын тазалоого кошмокто. Эми бул жана сиз маселелерди айтып кетпедиңизби? Эми чынын айтсак деген бүгүнкү күндө ушул жарлык чыгып атса да көп мыйзам бузуулар болду да. Мисалы деген 18 текшерүү болду бизде. Ошондо 18 текшерүүдөн бул деген 24 мыйзам бузуу катталып, 312 миңге өлчөмүндө айып коюлуп, 218 миңе өндүрүлгөн. Жана
17 административдик доолор коюлган. Бул болсо 4,5 миллион 556 миң сом доо коюлган да. Эми эң эле бүгүнкү күндө биздин жарандар да билиш керек. Бүгүнкү күндө ошо жарлыкты аткарууда эң ушундай ошо жарлыкты аткарууга каршы турган эс алуу жайлар да болду, аткарбай. Бул деген Бостери айылындагы Бостери эс алуу жайы, мурун Золотой Песк болчу. Бул эс алуу жайдын тазалоочу курулмасы иштетишпей жерге төккөндүгү үчүн 3,5 миллион доо коюлду, 3,417 миң сом. Анан ушундай эле Змори Сити эс алуу жайы, муну азыр деген доо коюу өлчөмү эсептелип атат. Анткени жана анализдер, химиялык анализдер алынат, жерден алынат, суудан алынат. Ошолордун жыйынтыктары жаңы чыгып атат, анан дагы эсептелет. Анан университет пансионаты Бостеридеги дагы мыйзам бузуш болду. Бул эми доосу аз болду, 84 миң эле. Анан Береке эс алуу жайыныкі болгон, бул 117 миң доо коюлган, бирок булар тазалоочу жайын ошо жайдын башында коюлган. Сезондун ортосунда тазалоочу жайын оңдоп, кийин болсо анализдин негизинде тазалоочу жайы жакшы ишке кирди деди. Эми бул оң жолго түшкөн эс алуу жайлар да. Эми дагы айта кетсек, жанакы полимер пластик ушул маселеге да кайрылабыз. Азыр Максат Батырбекович, суроону сизге берейин. Президенттин ушул ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар боюнча жарлыгында 131 бул таштандыларды тазалоо жагы да ушул жарлыкка киргенби? Анан азыр экологиянын абалынын дагы бир терс таасири бул таштандылардын көбөйүшү, аларды тазалабай койгондуктан бул экологияга да терс таасирин тийгизет деп айтып келебиз. Анан жайкы сезон бүттү, көпчүлүгүн ушу эс алуу жайларда таштандыларды тазалоо жагы кандай жолго коюлду? Рахмат. Мен урмат Казатовичтин бир эки эмесин толуктап кетейин, анан бул суроого өтөйүнчү. Жана айтып атпайбы, миллиондогон доолорду койдук, айыптарды коюп атабыз депчи. Ошолорду айыптарды коюп эле токтоп калбастан, биз ошол тазалоочу курулмаларды иштеттирип, жасатып, оңдоп, түзөө иштерин алып барып, алдыга жылдыруу жагына дагы көп көмөктөрүбүздү, салымдарыбызды коштук да. Анткени кайра барып, анализ жана биз, мен башында айтып кетпедимби, жана мониторинг, экологиялык мониторинг бөлүм, жана бизде анализ алуучу лаборатория бар, ушу саркынды суулардан, жерлерден, ошолордон анализ алып, кайра барып, айыптарды салып эле токтоп калбастан кайра кирип, ошолорду оңдотуп түзөө иштерин. Мына мисалы үчүн ошол эле айтып кеткен университет эс алуу жайы, мына бүгүнкү күндө акыркы уже август айынын ичинде аябай жакшы чыкты. Анализ корутундусу Береке эс алуу жайын кошсо эле такыр баягы биз айтып койчубуз, кара эмеде турган списокто ачылбай канча жылдан бери иштебейт деп, мына бүгүнкү күндө иштеп аябай жакшылык. Анан сиз жакшы суроо бердиңиз да, ушул жанагы таштандылар боюнча ушул 131 жарлыктын кошумча ушу президентибиздин эме жарлыгына кошумча болуп чыкты. Ушу полиэтилен, полимерлик баштыктарды, салафандарды, жанагы ушундай пластиктерди тазалоо, чыгарбоо, ушу биринчи пилоттук болуп, проект болуп, ушул бизге Ысык көл областына биосфералык аймак болуп бизге кирди. Бул боюнча иштер жүргүзүлдү, алгылыктуу элге түшүндүрүү, соода түйүндөрүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Элдин ошо бизди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканда элдин туура кабыл алуусу жакшы, бизге аябай эме өбөлгө болду да. Мындай мына бысмылла деп баштаганда эле ошо жана биздин чоң супермаркеттерибиз жана кагаз баштыктарды алып келип, берки жанагы полиэтилени баштыктарды сатпай, базарларыбызда кээ бир магазиндерге мындай сыноо катарында кирип, ушу пакетке салып бер десек, сразу жок, биз сатпайбыз, пакет сатпайбыз деп. Эми анын ичинен дагы кээ бир түшүнбөстүктөр, ар бир нерседе бир түшүнгөн жакшы жагынан да кичине жаман жагы болот экен, кичине ар бир кээ бир жерлеринен болду. Таштандылар боюнча таштанды бизде эми Ысык көл району курорттук сезон болгондуктан, жайкы сезондо ушу кишинин көптүгүнөн, келген туристтин көптүгүнөн чындыгында таштанды жагы көбүрөөк
мындай көйгөйгө айланат да. Кээ бир жерибизден тазалап ушу айыл местный самоуправление жана өз алдынча башкаруу, айыл өкмөт, район башкарууларда ошо таштандыларды чыгарууда кичине бир жетишпеген жактарыбыз да болуп калып атты да. Анткени айыл өкмөттүн техникасы жетишпегендиги, киши ошо иштеген, ошо таштанды чыгаруу иштеген адамдарыбыздын жетишпегендигинен ушу айлыктардын маянасын аздыгынан киши деге барбайт экен андай. Ошо сиздердин башкармалык тарабынан ушу мониторинг бөлүмү бар деп жатпайсызбы? Анан ушу полиэтилен баштыктарына каршыбыз деп Ысык көл облусу биринчилерден болуп чыктык. Анан алардын жүргүзгөн бир изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы болдубу? Бир натыйжа берип жатабы учурда? Мен айтып коеюн бул боюнча. Биздин мониторинг бөлүмү бул бүгүнкү күндө суулардан жана жер кыртышынан анализ алып жыйынтыгын чыгарышат. Ошо көбүнчө деген бул Ысык көл областында айтылып атпайбы, жанакы таштандылар жыйноочу жайлар 94 болуп эсептелет. Ошонун 4-өө гана толук кандуу мыйзамдаштырылган. Анан булар мониторинг бөлүмү ошо таштандылардын тегерегинен, ошо таштанды көп чогулган жерлерден, булганыч болгон жерлерден анализдерди алып жыйынтыгын чыгарышат. Эми бул полимер жана пластик буюмдардын зыяндуулугу бул көп жылда билинет экен да негизичи. Бул айлана чөйрөгө негизи эле таштандылардын айлана чөйрөгө абага да таасири бар, жер астында сууларга да таасири бар, жана болсо ушу жер кыртышына да таасири бар да. Ошон үчүн бул иштерди деген дагы сапаттуу алып барыш үчүн көп биздин деген элдин башка кызматтардын да көп жардамы керек да. Биргелешип иштөө үчүнчү. Анан мен ушу учурду менен пайдаланып айтып кетейин дедим эле. Ушу Кыргыз Республикасынын өндүрүш жана тиричилик калдыктары жөнүндө мыйзамга да ушу полимер, пластик буюмдарды колдонууга каршы боюнча өзгөрүүлөр кирди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине дагы өзгөрүүлөр кирди. Бул 213 беренеге өзгөрүү кирилди. Эгерде полимер пленкасынан жасалган пакеттер жана пластик буюмдарды бардык түрлөрүн жүгүртүүгө жана пайдаланууга тыюу салууларды бузуу биринчи жолу катталса, бул эскертүү болуп эсептелет. Экинчи жолу катталса, жеке жактарга 30 эсептелип көрсөткүч, бул 30 деген 3000 сом, жана юридикалык жактарга 100 эсептик көрсөткүч айып бул көрсөтүлгөн да. Бул болсо 10.000 сом болуп эсептелет. Бул боюнча деген мына 9 августта кирген, эме редакцияланды. Эми бир айдын ичинде Ысык көл областында бул мыйзам деген ишине кирет да. Ушу мыйзам күчүнө кирүү мезгилинде ушу эскертүүлөр боюнча түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жатабы учурда? Бул боюнча маалыматтар барбы? Ушундай баягы сиздерден эскертүүлөр алгандан кийин ушул баягы төлөп калбаш үчүн эми айтып коеюн. Биздин министрлик тарабынан бул түшүндүрүү иштери боюнча көп иштер аткарылды. Ошонун ичинде биздин башкармалык тараптан дагы биринчиден министрликтер деген баннерлерди даярдашты. Жанакы ушул полимер, пластик идиштерди чогултуу боюнча жана металлический ошо контейнерлерди даярдап, областтын көп жерлерине коюшту. Баннерлер илинди. Элдин арасында ар бир инспектор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Дүкөндөргө кирип, жөн эле өзүнүн жумушу менен кирсе да дүкөнчүгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ушундай мыйзам чыккан, силер ушуну токтотушуңар керек. Жанакындай экологиялык таза идиштерге өтүш керек болуп атат. Кагазга ошондой жана анан тез экологиялык ушу дагы идиш эмеле буюмдар бар. Өзлөрү айлана чөйрөдө бат разлагаться этип кетчү.
ошолорду алып элге деген эко-пакеттер ошолорду колдонгула деп. Берки полимер буюмдарды, пакеттерди колдонуу боюнча иштер жүрүп атат, жакында чаралар колдонуп атат деп эскертүүлөр жүрүп атат эл арасында. Эми ойлойм, бүгүнкү учур менен да колдонуп, ушу биздин областтын жарандарына дагы бир жолу эскертип кетет элек, ушу пластик жана жанагы полимерлик буюмдарды, пленкаларды, ушу пакеттерди колдонууну колубуздан келишинче азайтсак деп. Ошо Кыргыз Республикасынын президентинин дагы бир 23 жылдын 10 июлдагы жарлыгына токтололу. Анда Ысык көл жана Соң көлдөгү балыктарда өндүрүмдүүлүк боюнча кармоого тыюу салуу, браконьерликке каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтололу. Бүгүнкү күндө өлкө башчысы дагы ошону өз көзөмөлүнө алып жаткан учуру. Анан браконьерликке каршы күрөштү кандай жүргүздүңүздөр? Текшерүү иштери, рейдтердин жыйынтыгы кандай болду? Бул боюнча биз ошо 8 айдын жыйынтыгы боюнча байма-бай рейд иштери жүрүп жатты. Бул биз менен эмес, биз эле гана эмес, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте көлдүн ичин тазалоо, жана мусор таштандылардан тазалоо, андан сырткары ошол браконьерликтерден кылып калган таштанды тоорлорун тазалоо боюнча ушул 8 ай ичинде 221 даана синтетикалык тоор көлдүн ичинен тазаланып, ушу браконьерлерден салынып калган. Узундугун айта турган болсок, 22.100 метрди түздү да ушу тоор. Ал менен эле токтоп калбастан дагы ошо иштер жүрүп атат. Анан ушу 8 айдын жыйынтыгы менен ушул браконьерликтен кармалып ушу айып төлөгөн боюнча 136.000 айып пул салынды да. Ошол браконьерлер мыйзамсыз балыкка чыккан браконьерлерди кармалгандыгы боюнча 2.040.594 сом доо коюлду. Бүгүнкү күндө доо коюлуп, ушул балык коруна келтирген зыяндыгы үчүн, зыян келтиргендиги үчүн ушул. Андан сырткары ушул 10 кайык конфискацияланды. Ушу Ысык көл областтык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Ушу менен токтобостон мына бүгүнкү күндө дагы ушу жарлыктын негизинде биздин инспекторлор, егерлер ошо көл үстүндө ошо браконьерликке каршы иштерди жүргүзүп жатышат. Бул боюнча ошол бизде ошо 4-5 группа, 5 группа ошо 4 кайык, 5 кайык менен ошо көлдүн үстүндө жүрүп атышат. Анан буга карабастан дагы баягы кичине бизде кемчиликтер, баягы жетишсиздиктер болот экен. Тиги инспекторлордун кичине жетишсиздиги болуп атат да. Бирок болушунча ошо күнү түнү аянбай ошо жарлыктын, президентибиздин жарлыгын аткаруу максатында ошо көлдүн үстүндө браконьерликке каршы иштерди жүргүзүп атат. Бул учурда тынымсыз да жүргүзүлөт, кайсы 4 мезгилге карабастан? 4 мезгилге карабастан, мынакей азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр мынакей нерес деп коет, ушу бул түп куймаларына ушу көлдүн сига, лудога балыктары ошол жакка келип, уруктарын таштап, турчу жерлер, таштаачу жерлер ушул жерге келет дагы, бул көлдүн баарын ушу чыгышты карай ушу түп куймаларына келет. Эми ушул жерден азыр уже түп элинде бар, эми баягы балыкка кызыгып, балык кармап эме кылабыз деген айрым жарандарыбыз бар. Кээ бир былтыртан бери, мына былтыр ушул түп куймасында аябай чатактар көп болду. Милиция кызматкерлери менен жана спецназ эмелер менен барып, ошолорго чейин кол салышып, согушкан күндөргө чейин болду да. Анан элди баягы токтотуп, биз алар менен конфликтке кирбей, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягы колубуздан келишинче токтотуу иштерин аракет кылдык да. Анан бүгүн дагы быйылкы жылга дагы ошол аябай даярдыктар күчтүү болуп атат. Балдарды ошо биздин инспекторлорду ошол көбүнчө ушул түп куймаларына коюп, ушу иштерди жүргүзүүгө, алгылыктуу иштерди даярданып атабыз, Инспекторлордун дагы учурдагы жетишсиздиги деген да сөз болбоду. Анан кадрдык маселеңер кандай болуп жатат сиздердин башкармалыкта бүгүнкү күндө? Кадрдык маселе
туура айттыңыз, кадрлык маселе менен азыр башында айтып кетпедимби? Азыр Ысыкөл обласы боюнча бизде азыр 15 инспектор бар. Область боюнча. 15 инспектор ушул көл деле карабастан, жана айтып кеткен, башында айтып кеткендей, биотүрдүүлүк боюнча, жанагы тоодогу жаныбар охот, мыйзамсыз мергенчилик боюнча да иш жүрөт. Мыйзамсыз бак куюу боюнча дагы, мыйзамсыз жана топурактарды казып кетүү, ушу экологияга эмне тийиштүү болсо ошонун баарын тең. Тиги инспектордун баарын тең көлгө киргизбесең өйдө жак каралбай калат экен да. Ошон үчүн мен баягы бизге ушул көл үстүнө бир кичине бир штат кошулуп берилсе аябай жакшы болмок да. Ошол кичине бир инспектор постоянно ошо ар дайым көлдүн үстүндө жүрүп көзөмөл жүргүзүүгө ошо жакшы болмок да биз жактан. Урмат Казатович, эми суроону сизге берип узатайын. Ушу мыйзамсыз бак куюу, аңчылык кылуу деп атпайбызбы, мергенчиликке карата рейдтер да жүргүзүлүп келет. Бул боюнча дагы бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Бүгүнкү күндө ошо биз айтабыз, негизи деген мурунку жылдарга караганда бул негизи элдин түшүнүгү көбүрөөк болуп, бул браконьерлик, бак куюу, аңчылык кылуу деген нерселер азайып калды мурунку жылдарга караганда. Көпчүлүгү эле мыйзамдуу жолдор менен ошо иш аракеттер жүргүзгөнгө аракет кылат. Ошол эле охотниктер деген жанакы любительдер бар. Алар деген өзүнчө охотничий билет алышат. Балык улоочулар деген любительский рыболовство деп өзүнчө дагы билет алып, ошо жайында деле көрүп калып атасыңар. Тиги балык улоочу жана удочка менен, кайырмактар менен отургандарын. Бактар болсо баардык улуксааттар макулдашуулар менен кыйылганга аракет кылып атат. Бирок жарандарыбыздын арасында дагы эле ошо жаратылыштан бир пайда көрөйүн же байыйын же бирдеме ушу дагы бир иштерди жасайын деген жарандар бар. Аларга дагы ушу учурдан колдонуп айтат элек. Андай жолдорду кыскартыш керек. Анткени бул мыйзамсыз жолдор бар деген аныкталат, билинет. Анткени бүгүн областта деген биздин эле кызматкерлер эмес, бул эко милицияда жумушун жүргүзүп атат. Ошондой эле балык боюнча тиги департамент бар, балык чарбасы боюнча, алар иш жүргүзүшөт. Биздин мисалы өзгөчө корголчу аймактар жана биотүрдүүлүктөрдү коргоо боюнча биздин дагы эгерлер, охотоводтордо иш жүргүзүшөт. Ошондой эле жанакы эко активисттер бар, бизге жардам берип атышкан. Ошо мыйзамдар бузулган жерлерден бизге кабар берип, кабардап, чогуу иш алып барышат. Мен ойлойм, бул терс көрүнүштөр бара-бара азайса, негизи эле жаратылышка болгон адам баласынын таасирлери азаят болуш керек. Негизи эле айлана чөйрөнүн бузулушу, ошо айлана чөйрөгө деген зыян келтирүү бул адам баласынын чарбалык ишмердүүлүгүнөн жана жанакындай кылмыштуу иш аракеттеринин негизинде болот да. Бир гана ушу туризмден чордонуу, баягы Ысыкөл району жөнүндө эле сөз кылбастан, Ысыкөл облусунун башка райондорунда дагы ушул терс көрүнүштөр аныкталган учур болсо, ал кайсы көбүрөөк көйгөй деп айтылып келет башка райондордо? Айтып койсом болобу? Ысыкөл, мисалы Ысыкөл районунда ушу эс алуучу жайлары көптөп, саркындуу суулар жана калдыктардын ушу айлана чөйрөгө таасири көп деп атпайбызбы? Мисалы башка райондордо ошол эле, мисалы Түп району айтылып атат, жана балык улоо боюнча көп браконьерлер көп депчи. Мисалы Ак Суу районунда, Жети Өгүз районунда бул карагай, токойлорго ушу терс таасирин тийгизип, ошо токойлордон бактарды кыйып чыгып пайда көрүү жактары аныкталат да. Анан бул жердин баарын көп жерлерде эле терс көрүнүш бар. Бул деген курулуштар көп жүрүп аткандан кийин жердин баарын ар кайсы жерден кум шагылгашып, кара топурак казган учурлар да болуп атат да. Бул дагы айлана чөйрөгө, ошонун жердин кыртышына көп зыян келип атат да, чындачы. Анан башка райондордо ошондой болуп эсептелет негизи. Ал эми ушу алдыда да кошумчалайсызбы?
жана урматтуу казатович айтып кетпеди, тиги ушул жанагы иштерди ар бир жерлерде жанагы активисттердин, ушу биздин жанагы РЫБ департаменттердин көп тармактуу жактан токтотуу иштери жүрүп атат депчи. Өткөн жылдарга салыштырмалуу бул азыр ушу браконьерство, жанагы мыйзамсыз балык оолоо, мыйзамсыз мергенчилик кийинки мурунку жылдарга караганда салыштырмалуу азайып келатат да, Кудайга шүгүр, азыр азайып ушу алсак эле мына мисалга алсак Ысыкөл районунда бир мындан мурунку жылдары айтылган боюнча 30-40 кайык чыкса, азыр кайыктардын баары тең азыр кетип баратсак жолдордо турат да, сатылып атат. Ушу токтолуп келатат деген бул ошо кичине иш болуп, жылыш болуп, ошо элдин дагы аң сезими өсүп, өнүп, жаратылышка аяр мамиле кылып, ошо мыйзамсыз иштерди кылбаганга уже элдин аң сезими кичине келатат да, жетип келатат. Экологиянын дагы бир бузулушу бул кыш мезгилге эле жатпайбы? Ошо жеке мончолордон чыккан түтүндөр дагы бир экологияны бузат деп да айтып келебиз да. Бул боюнча дагы түшүндүрүштери, рейдтер алдыда кыш мезгилине жакын жүргүзүлөбү? Уруксат болсо айтып коеюнчу. Биздин бул негизи эле Кыргызстан боюнча, особенно Бишкек шаарында ушу смог деп атпайбызбы? Түтүндүн терс таасири боюнча көп айтылып келет. Анан бизди областты айтылат тазараак депчи. Эми булганчы заттар азыр ырытылат депчи. Бирок бизде деле ошо эң негизги булгоочулар бул биздин жылуулук берчү ишканалар, анан ошо жүрүп турган транспорттор болуп эсептелет. Анан деген сиз айткандай үчүнчү болсо бул жеке үйлөр, жана таш көмүрдү жагабыз, анан баня дегендердин баары, мончо сончолордун баары кирип кетет да. Эми деген муну от жагуу жагы негизи ушу мончолорго деле тыюу салынбайт. Эгерде уруксат берилген күйүүчү заттар болсо, көмүр болсо, жыгач болсо, анан биздин жарандар деген ушу жеңил жагын карап, жылытуунун жеңил жактарын карап, ошол эле дөңгөлөктөрдүн жана шина деп коет, дөңгөлөктөрдү, машинелердин дөңгөлөктөрүн жагат. Ушул эле полиэтилен, полимер буюмдарды жагышат. Алардын болсо абага болгон таасири өтө жогору. Бул абаны бузганда эмнеге алып келет? Бул жана булгоочу заттар, диоксиндер, ушул фурандар ушул атмосферанын өйдөңкү слойлоруна чыгып, булар деген атмосферада көп убакытта туруп, жана биздин климаттын бузулушуна алып келип атат да. Эмне үчүн жылдан жылга климат бузулуп, жылуулук көп болуп атат деп атпайбызбы? Биздин өңгүлөр эмне үчүн эрип атат? Ал деген күндүн тийиши ошо эң үстүнкү атмосфераны ысытып ийген үчүн ошо өңгүлөрүбүз да эрип атат. Ошонун баарын ушундай абага болгон терс таасирди азайтыш үчүн только керектүү жанагы уруксат берилген күйүүчү заттарды эле колдонуш керек да. Анан көп программалар бар. Дүйнө жүзүндө да Киотский протокол бар, мисалы климатты өзгөртүү боюнчачы. Ошол жерде да айтылган бул энергияны кайра жандыруучу эмелерди, эффектүздүү ушу системаларды колдонуш керек депчи. Бул да күн нурун колдонуш керек, жанагы шамалдын күчүн колдонуш керек, сууларды колдонуш керек деп айтылып атат да. Мисалы ошол эле үйлөрдү жылытууда, же болбосо жылуу сууну алууда, же болбосо энергия, электричество алууда ошо малый гэстерде Кыргызстанда көп салына баштабады. Ошол жака көп басым жасалыш керек да. Бара-барачы биз энергияны ошо таш көмүрлөрдөн, жыгачтардан эмес, именно башка кайра жаралуучу булактардан алышыбыз керек да энергияны. Бул боюнча да алдыдагы эфирлерде дагы сөз кылабыз, сөзсүз түрдө. Анан эми азыр Айкын программасындагы эфир соңуна чыгып бара жатканына байланыштуу сиздерге эркин микрофон берейин. Эми биз эмне демекчибиз? Ошол жаратылыш кызматында жаатында кызмат өтөп жатканда
ушу айтылып аткан, жогоруда айтылып аткан кемчиликтер, ушул жаратылышыбызга аяр мамиле жасайлы, ушул таштандылардан, ушул президентибиздин чыгарып кеткен жарлыгынын негизги жарлыгыла карабастан адамзаты, элибиз өзүбүз ушул таштандыларда жаратылышыбызды аяр мамиле жасап, ушул мыйзамсыз жаратылышка кыянаттык келтирүүдөн арылсак деген эле ушул жакшы оюбуз бар. Ошо мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ушу бүгүнкү күндө мамлекетибиздин дагы ушу президентибиздин да астыга койгон ушу биздин экологияны оңдоо боюнча көп жарлыктар чыгып атат. Ошого ушуларга биздин жарандар өзгөчө Ысык-Көл областында, анткени Ысык-Көл областы өзгөчө корголчу биосфералык аймак болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин жарандар айтылып кеткендей туура түшүнүү менен аяр мамиле жасап, ушу биздин келечекте муундарыбызга ушу айлана чөйрөбүздү булгабастан таза өткөрүп бергенге аракет кылсак деп айтат элем. Анан ушу 16 сентябрь күнү Кыргызстан боюнча тазалык күнү болуп атат. Ошого бүттүк ушу областтын жарандары активдүү катышып, ушу сезондон кийин көп жерлерде таштандылар калган жерлер көп болуп атат. Ошолорду тазалап, ушу бардык эле ушу жана коммуналдык кызматтарга баарына жардам берип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жардам берип, активдүү катышып берүүсүнө суранат элем да. Биз дагы бардык жарандарды 16 сентябрь күнү ушул тазалык күнүндө активдүү катышууга чакырып өтмөкчүбүз. Ал эми сиздердин да убактыңыздарды бөлүп, Айкын программасына келип суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги берүүдө биздин меймандарды тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык-Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кыштыбаев Максат Батырбекович болду жана ушул эле башкармалыктын башчысынын орун басары Бектурганов Урмат Казатович болду. Мен сиздер менен коштошом. Ысык-Көлдүн мындан аркы программалары эфирди улантат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.